Ошақта пользовалар мына еліне көшеде қалып кетеді. Ош шаарына жакынкы айылдын жашоочулары озгурлуктардын 20 жылдан бери иштеткен үлүш жери талашта. 500-гө жакын калк үлүш жерден ажырап калышы мүмкүн. Анткени алар 20 жылдан бери иштетип келе жаткан тилкелеринен башка бирөөгө берилгени ачыкка чыгууда. Ал жердин ээсимин деп жаткан жаранды коррупциялык жол менен сатып алган дешүүдө. Озгурлуктар үлүш катары пайдаланып келген жер 1987-жылдары Кыргыз суу курулуш чарбасынын жана Ош курулуш компанияларынын карамагында болгон. Алар тарабынан жер пайдаланбай тургандыктан Советтер Союзу урагандан кийин үлүш жери катары озгурлуктарга берилген. Үлүш ээлери жакындан тарта жерлери сатыкка чыга баштады деген сөздөрдү угуп чогулууга мажбур болушту. Ар бир үйдө мисалы 3-төн 4, 5тен келиндерден бир үйдө тыгылып отургандар бар. Чек жок. Мына мыйзам сыйлайт экенбиз, эч кимиси кел мисалы самаз акыбал иш беле кылбай бечаралар отурат азыр эми. Ушуну мына акыйкат чечилишин күтөп. Баткендеги эле айтты, башыбызга көйгөй түшкөндө Озгурдун жаштарынын атынан биринчи помощтор келди. Биз менен кошо чек арада Озгурдун кулундары кызмат кылып атат. Биз дагы ишибизди таштап барабыз деп зуунак кылып атат эл. Элдин көйгөйүн эсептеш керек. Албетте. Мисалы, ошолорго айттык, биз эртең ордуна чыгып кыргыз үй тигип ошол жерде талабыбызды коебуз дедик. Мына бүгүнкү койгон талабыбыз ошол. Мына жерде бир үйдү тийип койгон, жөн эле азыр бирөөнүн жерине фиксионный эгеси бар да, любой жерге барса, мен дейт. Контейнерди не себептен койдуң деген. Контейнерге жооп берип коеюнчу. Контейнер бир адам коюп туруптур. Бүгүн алдырат, ал вулканизация кылам деп ал отдел продажа эмес экен. Бул маселе боюнча мындан 4 ай мурун облустук прокуратура териштирүү иштерин жүргүзгөн. 6 жыл аралыгындагы сот иштеринин жүрүшүнө катышып жүргөн жергиликтүүлөр эми үлүш жерлерине курулуш башталгандыгына тынчсызданышууда. Бул жерде бүт будай, кайракы будай эккен жерибиз. Анан кийин бул жерден биз 11-10 семьянын немеси 1 гектарга жетпеген жери бар. Ошого булар азыр эмне бир адамдын кызыкчылыгы менен эми ушундай неме болуп атат, талашып ошол жерге даже временка салып койгон. Мен эгин эккен жеримде временка турат. Ошо временка ошол жерде биз эгин эккен жерге временка салып башташты уже. Ошол тынч жаткан элге бир Рустам Сулайманов деген жеке ишкер өзү жогорку кеңештеги мурунку депутат Бөрүбаев менен бирге жеке менчикке госакты алып алыптыр. Себеби биздин элдин үлүш жеринин үстүнө кара суу госрегистр госакты берип коюптур. Ошол 6 жылдан бери мына ушул талаш элдин тополоң, ошол элдин көйгөйү эч чечилбей атат. Жакын арада жогорку соттон чечим чыкты эле элдин немесине чечилсин деп. Ошол жогорку соттун чечимин дагы немеге алып көңүлгө албастан булар азыр 2017-жылкы Эркебаевдин токтомун жокко чыгарыштын аракетин кылып, ошонун үстүндө иштеп атат. Эл ошолго нааразы болуп, ошол бүгүнкү ушул акыбалга келип отурабыз. Нааразычылыгын билдирип чыгышкандар бул үлүш жерлер 24 жыл мурун жер мыйзамдын негизинде берилгенин айтышат. 1992-жылы Ош облусунун ошол кездеги губернатору Абдыганы Эркебаевдин токтому жана 1995-жылы Аскар Акаевдин буйругу менен ар бир жанга үлүш жер 5 сотиктен бөлүнүп берилсин деген. Ошол жылдардагы жер реформасы жөнүндө мыйзам чыккандан бери жерлер минтип жеңичинен сатылып кетүүдө. 5 жыл соттоштук биз. Былтыр алардын акыркы ошо Южводстрой менен Сулаймановдун ортосундагы 80 гектар жерге болгон соода сатык келишими жогорку соттон жокко чыкты. Эл эми биз кутулдук, жерибиз бизге калды деп отурганда, бул ишкана кайра бизге 93-жылы обл администрациядан чыккан 117-токтомду мыйзамсыз деп таап бергиле деп сотко кайрылып, кайра ошол соттук териштирүү кайра башынан баштатып атат да. Бул элдин кыжыры келди, бүттү. 5 жылдан бери, 6 жылдан бери соттошобуз. Ушу элдин көйгөйүн бирөө чечеби, чечпеби же биздин мыйзамда ошончолук тешик, жыртык жери бар. Ар ким ар жеринен кирип жулмалай береби деген неме болуп атат. Бүгүн элдин толкундаганы ошол болуп атат. Негизи бул жер госактары, соода сатык келишимдери жокко чыккандан кийин эми 93-жылкы токтомду асылып атышат да. Алар сотко беришти мурунку иштерде. Сот алардын немесин административный соттон доо арызын канааттандырбай койду. Областтык сотко беришти. Областтык соттон мөөнөтүн калыбына келтирип берип койду. Биз жогорку сотко
кассационный жаздык. Жогорку сот бул ишти биздин адвокаттын мага звоногуна бир жума болуп калды. 2 жума ошол ушу бүгүнкү күндөн 3 жума мурун жогорку сотто бизге эч кандай кабар келбестен областык соттун чечимин күчүндө калтырып коюптур. Бул демек 117-токтомдун мыйзамдуулугун кайра башынан карагыла деп чечим чыгарып берип коюптур. Ош шаарынын түштүк-чыгыш тарабындагы 112 гектар кайрак жер Кара Суу райондук сотунун чечими менен жеке адамдарга кеткен. 20 жылдан бери иштетип жаткан озгурлуктар жердин бардык салыктарын төлөп келгендигин айтышууда. Бул үлүш жерлери Ош Строй жана Южводстрой акционердик коомунун атынан Рустам Сулайманов жана Сатынкул Назаралиев деген жарандар менчиктештирилип алган деген сөздөр бар. Тараптардын маселеси сот аркылуу чечиле тургандыгы айтылууда. Чогулгандардын үнүн угуу үчүн Ош шаардык мэриясынын өкүлү келди. Маселе сот аркылуу чечилет. Азыр тигилер мөөнөтүн калыбына келтиргенден кийин ал делону кайрадан биринчи инстанцияга берет, шаардык сотко. Анан кийин ушул жерде кайрадан бул жердин булардын документтерин топтоп барабыз биз. Мына үлүшү бар, мындай чечимдери бар, мынанча жылы чыккан деп биз ошолорду бүт талашабыз дагы кайрадан соттук процесс башталат. Анан эми кандай элдин эсебине эле чечилет болуш керек, анткени көк китептери бар да булардын үлүштөрү бар. Анан наркага кантип өтүп кеткен, эгер өтүп кеткен болсо, балким коррупциялык жол менен өтүп кеткен болсо, ал өзүн өзү кылышы мүмкүн. Азыр заманда өзүң билесиң, акыйкатчылык уже пайда болуп калды. Кантип алып алгандагы аларды кычыгып калышы мүмкүн. Балким аларга кылмыштык жоопкерчиликке да тартылып калышы мүмкүн да. Ошол дактарына карабыз. Аны деле азыр күнөөлөй албайм. Анткени булардын айтуусу боюнча андан дагы көз акты бар да. И буларда жанагындай үлүш деген мамлекеттик каттоодон өткөн жашыл китептери бар. Жер маселеси өлкө аймагында көйгөйлүү маселелерден болууда. Озгурлуктардын жер үлүшү көйгөйүн алып чыккандары мыйзамдуу, бирок аны сот чечет дешет адистер. Тараптардын соттошуусу жүрүп жаткан чакта бул жерге четинен там салына баштады дешет жергиликтүүлөр. Озгурлуктар өздөрү иштетип жаткан кайрак жерде дайыма көзөмөлдөп тура алышпайт. Анткени ал жер Озгор айылынан 20 чакырымдай алыстыктагы Ачы массиви деп аталган надырда жайгашкан. Бирок үлүш жерлеринен ажырагысы келбеген жергиликтүүлөр өздөрүнүн пайдасы үчүн аягына чейин күрөшө тургандыктарын айтышууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.